Самара Каримова кош бойлуубу. Кыргыз эстрадачысы Самара Каримованын Instagram катталуучулар анын боюнда барбы деп суроо коюшууда. Сиз кош бойлуу окшойсуз, аны жашырып айтпай жатасыз го. Боюңузда барбы деген суроолор көбөйүп жатат. Анан ал кош бойлуубу же жокпу дагы эле белгисиз. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи. Сыйлыкты алганда бетим ысып чыкты дейт заманыбыздын супер ырчысы наамынын ээси Нурлан Насип. 14 декабрда Супер Инфо газети, Супер КЖ сайты жана Супер ТВ каналы уюштурган Супер Тандоо 2019 концерти күтүлбөгөн көп кызыктар менен коштолду. Анда добуш берүү аркылуу алдыга чыккан маданият, шоу-бизнес, спорт, тасма тармактарындагы эмгектенген инсандарга наамдары ыйгарылды. Мындан тышкары анда сюрприз наамдар болду. Анын бири заманыбыздын супер ырчысы наамы. Бул сыйлык бир нече популярдуу ырларды аткарып, шоу дүйнөсүндө өз ордун таап гана тим болбостон алдыңкы сапаттагы позицияны бербей келе жаткан ырчы Нурлан Насипке тапшырылды. Өз кезинде ырчы мындай сыйлык үчүн ыраазычылык билдирип, ар бир алган сыйлыктар андан ары дагы үзүрлүү иштөөгө дем берерин билдирди. Бул наамды алып, бетим ысып чыкты. 4 жыл катары менен жылдын супер ырчы мырзасы наамын алдым. Ошондо ушундай наам аламго деп ойлогом. Бүгүн ошол наам берилип отурат. Карызга алдым деп эсептейм. Актоо үчүн дагы көп эмгек жаратам, деди ал. Наамды Супер Инфо газетинин директору Шайста Шатманова жана Супер КЖ порталынын директору Бактыгүл Сокошова тапшырышты. Бул жылдын жыйынтыгы менен жылдын супер эймики наамында да Нурлан Насип менен Асел Кадырбекованын аткаруусундагы ырдалып бүтпөйт махабат ыры татыктуу болгон. Маалымат булагы Супер КЖ.